Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылар кеңешинин жыйынынын жыйынтыгы боюнча кол коюлган 14 документтин ичинен эң маанилүү жыйынтыктоочу документ катары ШКУга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин биргелешкен коммуникеси болду. Анда күн тартибинин актуалдуу маселелери боюнча тараптардын, ошондой эле ШКУнун алкагында көп кырдуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү боюнча макулдашылган позициялар айтылды. С момента нашей последней августовской встречи в курортном городе ШКУнун өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынынын күн тартиби, ошондой эле баяндамалардын тизмеси бекитилди. Төрөгө катары биринчи болуп министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров сөз сүйлөдү. Как было отмечено президентом Кыргызской республики, уважаемым Садыр Нуркожоевичем Жапаровым, необходимо разработать и принять дорожную карту по сотрудничеству. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров белгилегендей, ШКУ диалог боюнча өнөктөштөр менен кызматташуу боюнча жол картасын иштеп чыгуу жана кабыл алуу зарыл. Биргелешкен иштин арты менен Иран Ислам Республикасы ШКУнун толук кандуу мүчөсү статусун алды жана акыркы этапта Беларусь Республикасына ШКУга мүчө мамлекеттин статусун берүүнү мыйзамдуу каттуу аяктоо алдында турат. Уюмдун ишмердүүлүгүнүн бардык багыттарында активдүү жана бирдиктүү иш жүргүзүлүүдө. Кызматташтыктын эң маанилүү аспектиси биздин аймактагы коопсуздукту камсыздоо маселелери болушу керек. Төрага өз сөзүндө Шанхай кызматташтык уюму дүйнөнүн динамикалуу өнүгүп жатканын, уюмга мүчө өлкөлөрдүн жалпы калкынын саны 3,3 миллиардтан ашуун адамды же дүйнө элинин 42%-ын ашыгын түзөрүн белгилеп, сатып алуу жөндөмдүүлүгү боюнча ички дүң продукция $45 триллион ашканын айтты. Нацеленность Кыргызстана на углубление сотрудничества на пространстве ШОС проявляется в статистических данных по товарообороту. Кыргызстандын ШКУ аймагында кызматташууну тереңдетүүгө багыттаганы соода жүгүртүү боюнча статистикалык маалыматтардан көрүнүп турат. 2022 жылы ШКУ өлкөлөрүнүн үлүшүнө Кыргызстандын жалпы соода жүгүртүүсүнүн 79,0% туура келген. Анын ичинде экспортто 79,5%, импортто 78,8%. Мында 2021 жылга салыштырмалуу Кыргыз Республикасынын ШКУ өлкөлөрү менен тышкы соода жүгүртүүсү 1,7 эсеге өстү. Мындан тышкары бул жылы туруктуу өсүш уланууда. Алсак 2023 жылдын 7 айында Кыргыз Республикасынын ШКУ өлкөлөрү менен тышкы соода жүгүртүүсү 8,6%га өстү. 2023 жылдын биринчи жарым жылдыгында Кыргыз Республикасына инвестициянын жалпы агымынын 55%-ы ШКУ өлкөлөрүнөн келген. Мындан сырткары дүйнөлүк жана аймактык өнүгүүнүн бардык маселелери боюнча конструктивдүү диалог жүргүзүлүп, анын ичинде соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүүнүн актуалдуу аспектилери талкууланды. Мындан сырткары дүйнөлүк жана аймактык өнүгүүнүн бардык маселелери боюнча конструктивдүү диалог жүргүзүлүп, анын ичинде соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүүнүн актуалдуу аспектилери талкууланды. Белгилей кетсек, 2024 жыл ШКУнун экология жылы деп жарыяланды. Айжамал Болот кызы, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.